мыйзамдаштырып берет. 2007 жылы тилекке каршы 3-чү сазыктын депутаттары таркалып кетти. Мен 4-чү сазыкта да Ак Жол партиясы менен чогуу депутат болуп келдим. Ошол кезде Ак Каркыра маселесинин тагдыры чечилди. 2008 жылы Адахан Кимсанбаевич Мадумаров спикер болуп турган учурда Каркыра маселеси добушка коюлуп, ошол жерде көпчүлүк добуш менен Каркыра жерибиз Казакстанга берилип кетти, ратификацияланып кетти. 2008 жылы 4-чү сазыктын депутаттарынын арасында 10дон ашык социал-демократтардан, Ак Жол партиясынан, кала берсе коммунисттерден ысык көрдүк депутаттар бар болчу. Бирок ошолордун көпчүлүгү Каркыра маселесини ратификациялоого өз добуштарын, өз салымдарын кошту. Каркыра маселеси боюнча маалында Садыр Жапаровдун кандай позицияда турганы боюнча кеп ушундай. Дегеле депутат болуп эмнени кыйратты деген каралоолор соңку кезде күч алып, Садыр Жапаров элди ойлогон немедей кылып көрсөтүп катуулоодо.